депутаттар, сіздерге маалымат ретінде bir mesele айтайын. Kırgız Respublikasının başkı prokurorundan депутат Адахан Мадумаровты kılmış жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук жөнүндө сунуш келип түштү. Ушул сунушту башкы прокуратурадан келгенден кийин күн тартибине киргизип 48 сааттын ичинде биз регламент боюнча комиссия түзүшүбүз керек, атайын комиссия. Ошон үчүн башкы прокурордун сунушун мен күн тартибине киргизем, кезексиз азыр карайлы, анан комиссия түзүп коелу, анан комиссия иштесин. Урматтуу депутаттар, аталган сунушту күн тартибине киргизүү боюнча добушка коем, добуш бериңиздер. Birinci mikrofon. Урматтуу төрага, азыр көпчүлүк эл депутаттар түшүнбөй калды окшойт. Кайрадан добушка айтып туруп, добушка коюңузчу кайрадан. Көп баспады. Урматтуу депутаттар, андыктан сиздер көңүл буруп уксаңыздар, Жогорку Кеңештин кароосуна макулдук алуу үчүн башкы прокурор депутат Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук алуу жөнүндө сунуш киргизди. Регламентке ылайык башкы прокурордун сунушун мен күн тартибине коюп, аталган маселе боюнча атайын комиссияны түзүү үчүн 48 сааттын ичинде деп белгиленген. Ошол маселени мен добушка коюп атам, бүгүн күн тартибинде кезексиз карап коелу деп. Түшүнүктүү болду эми? Түшүнүктүү болсо, анда аталган сунушка добуш бериңиздер күн тартибине киргизүү боюнча. Бул урматтуу депутаттар, күн тартиби бул. Күн тартибине киргизиш боюнча кайрадан добушка буну биз карашыбыз керек барбы 48 сааттын ичинде. Комиссия түзүп коюш керек. Анан комиссия иштейт. Андан кийин маселе башка өзү менен кетет, өзүнүн жолу менен. Силер туура мамиле жасасаңыздар, күн тартибине киргизиш керек да барбы сунуш келгенден кийин. Урматтуу депутаттар, аталган сунушту дагы бир жолу добушка коем. Добуш бериңиздер. Gün tertibine girgizүү boyunca gün tertibine girdi. Urmatlı deputatlar, bul jerde sizler tуура түшүнүңүздөр, gün tertibine girgizүү boyunca söz болуп атат. Аталган маселе күн тартибине кирди. Урматтуу депутаттар, фракциялар комиссияны түзүү боюнча сунуштарыңыздарды бериңиздер. 6-чы микрофон. 5-чы микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Эмне маселе боюнча экен? Мында бир депутаттарга жарыялап койсо болобу, же жашыруун сыр экен? Эмне маселе боюнча экен? Кайсы маселенин негизинде экен? Мына мага дагы азыр чагылгандай болуп, жаңылык болуп атат. Мында бир айтып койсоңор, эмне маселе? Эмне?
Аба кыргыз абасынан жутуп атат деген маселеси бар бекен, же суусун ичип коюп атат деген эмне маселе экен? Же көп сүйлөп атат дегенби? Себеби эмнеде экен? Себебин окуп берейин сизге. Ошон үчүн окуш керек да, биринчи маалымат бериш керек да депутаттарга. Адахан Пинсамаевич, бул маселени күн тартибине киргенден кийин, биз комиссия түзгөндөн кийин, комиссия иштегенден кийин бул маселени добушка чыгарганда сиз да сүйлөйсүз, башкы прокурор да сүйлөйт, бардыгы дайын. Эмнеге болуп атканын ошол жерде элге түшүнүктүү кылат. Сиз да айтасыз, сизге да сөз берилет, башкы прокурор өзү келет ушул жерде. Бирок мен эки маселе коюптур, эки статья боюнча. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Мадумаров Адахан Кимсанбаевичти Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 36 беренесинде 278 беренесинин 1-бөлүмүндө жана 36 беренесинде 326 беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштарды жасагандыгы үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук берүүңүздөрдү биринчи. Экинчи, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Мадумаров Адахан Кимсанбаевичти Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 338 беренесинин 3-бөлүмүндө көрсөтүлгөн кылмышты жасагандыгы үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук берүүңүздөрдү өтүнөм. Башкы прокурор Курманкул Токторович Зулушев. Эми бул беренелерди мен атап окудум, карап, өзүңүздөр да окуңуздар. Комиссия иштейт, ошон үчүн комиссия түзүлөт. Ушул беренелер туура коюлду, туура эмес коюлду, атайын комиссиянын иши бул. Урматтуу депутаттар. Ошол анан комиссия изилдеп, аныктап, иликтеп чыгат. Ошон үчүн комиссия түзүлөт. Ушул коюлган беренелер туурабы, туура эмеспи, дал келеби, дал келбейби? Туура эми буну баарыбыз эле түшүнүктүү да. Фракциялар сунуштарыңызды бериңиздер. Алтынчы микрофон. Рахмат, урматтууларга. Мекенчил фракциясынан бизде Ханзада Карим мырза. Рахмат. Экинчи микрофон. Рахмат, урматтууларга. Ата журт Кыргызстан фракциясынан Сулайманов Кунузбек Кошалевич. Кийинки фракциялар. Иман Нуру. Төртүнчү микрофон. Динар Ашимова. Ашимова. Ишеним фракциясы. Ынтымак, элдик, ишеним, альянс.
Ишеним фракциясы. Birinci mikrofon. Ишеним фракциясынан Темирбаева Миргүл. Темирбаева. Bütün Kırgızstan fraksiyası. Beşinci mikrofon. Bütün Kırgızstan Kocagulova. Bütün Kırgızstan Kocagulova. Eldik deputatlık тобы. Ынтымақ фракциясы. Екінші mikrofon. Ынтымақ фракциядан Садыков Мурадил. Bir mandatlı okruglardan var mı? Alyans benim eldik top. Beşinci mikrofon. Альянс партиядан Алимжанов Фархат Тайбекович. Eldik deputatlık тобы kaldı.
Элдик депутаттыктоо тездеткиле, бул күн тартиби менен кетейли. Üçüncü mikrofon. Элдик депутаттык тобунан Мирлан Самый кожо. Рахмат. Урматтуу депутаттар, анда аталган комиссиянын курамына Сулайманов Кундузбек Кошалиевич Ата Журт фракциясынан, Мекенчил депутаттык тобунан Ханжеза Карим Лемзарович, Элдик тобунан Мирлан Самый кожо, Ишеним парламенттик фракциясынан Темирбаева Миргүл, Ынтымак парламенттик фракциясынан Сыдыков Мурадил, Альянс парламенттик фракциясынан Алимжанов Фархатбек, Бүтүн Кыргызстан парламенттик фракциясынан Кожокулова Гүл Акматкуловна, Ыйман Нуру парламенттик фракциясынан Ашимова Динара. Аталган депутаттардын аталган комиссиянын мүчөсүнө кирүүгө, курамын түзүүгө макулдук берүү боюнча сунушту добушка коем. Урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Макул 56, каршы 2, бар 58, катталды 89. Комиссиянын курамы түзүлдү. Регламенттин негизинде аталган комиссия өз ишиңиздерди алып бара бериңиздер. Урматтуу депутаттар, бул маселе боюнча мен бир нерсени ачык айтып коеюн. Бул жерде азыр эле депутат Мадумаровго макул же жок деп добуш берип коюу эмес. Biz reglamentin negizinde başka prokurordan sunuş gelgende 48 saatin içinde komisyanı tüzüğü bizdin mildetimiz al tüzüp komisya anan oşol komisya karayt anıktayt. Başka prokuror koygon bereneler tuura emespi, kılmış var mı, yok mu? Anan oşonda çeçilet. Oşon tuura düşünsöңүздөр, урматтуу депутаттар. Антпесем мындай коомчулукка да башкача түшүнүк болуп калбасын. Рахмат.